Keyingi söz Madumarov Adaхан Kimsanbayev'di. Rahmat, urmatlı kesipteşler. Biz bir ele mesele koyuşumuz gerek de. Akılbek Hüseyinbekov, konstitutsiya kaçan kabul alıngan? 5 mayda 21 yıl. Ya. 5 mayda 21 yılı bekildi. 11 aprelde referendumda kabul alıngan. Al referendum ötken, prezident kol koygan günü biz 5 mayda. Makul. Makul. Siz 21 yılı mayda kabul alıngan konstitutsiya boyunca pensiya menen jölök pulдар tömөнгү керектөө корзинасынан төмөн болбош керек деп конституцияда жазылып турат. Ошону аткарбагандык үчүн гана жогорку кеңеш өкмөткө баа бериш керек. Кандай дейсиз? Абдан туура айтасыз. Буюрса эмдиги жылы ушу отчет менен келсем, ушу суроону берсеңиз туура болмок, анткени ал жерде жазылып турат. Бул норма 1 январь 2023 жылдан иштейт деп. Биз ошого аракет кылып атабыз. Эми караңыз, 21 жылы баарын оптималдаштырабыз деп президенттин аппараты менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктирдиңер. 20 жылы акча азайтабыз деп, 20 жылы 333 миллион 900 миң керектелген болса, силер бириктирип кыскарткандан кийин 430 миллион 700 миң коротуп атасыңар. Бул кыскардыбы? Точный цифраларды Алмаз Кушбакович айтып коюп, биз 550 кишиден бүгүнкү күнү 330га чейин кыскардык. Бирок зарплаталар көтөрүлдү. Ошонун эсебинен болушу мүмкүн. Мен тактап туруп айтайын сизге. Эми кыскартабыз дегенден кийин кыскарыш керек да. Мен силерге сумманы айтып атам, цифраны айтып атам. Анан могул жерде аябай көп цифраларды айтып кеттиңиз. Менимче биздин угармандар эмес, биздин депутаттарыбыз деле жана бир коллегабыз айткандай баш айландырма цифралар кетип баратат да. Экинчи маселени караңыз. Президенттин аппаратынын колдонуудагы акчасы азыр силер оптималдаштыргандан кийин 19 есе көтөрүлүптүр. Мен башкаларын айтпайм азыр. Алмаз. Сколько? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз управделамилерди бириктирдик. Ошонун расходторунун баары жогорку кеңеш, өкмөт, анан администрацияныкы бириккендин эсебинен болду. Биринчиси, экинчиси биз атайын президенттин фондун караштырганбыз, 1 миллиард 300 миллион сомго жакын сарптадык. Ошонун эсебинен. Биринчи эсебин айттым, зарплатаны көтөрдүк. Сизге президенттин фонду бул жерде жок. Ал өзүнчө. Мындай кылалы да. Туш келди айтып салбайлы да. Акылбек Хүйсөнбекович, сиз экөөбүз Сен жооп бербейсиң. тажрыйбалуу саясатчыбыз го. Сиз аралаштырбаң. Ал фонд өзүнчө, ал 2 миллиард 800 миллион ал өзүнчө турат. Жылы администрация президента жалпы чыгышасы 303,5 миллион сом болду. 333 миллион. 303,5. Экөөнү бириктиргенден кийин мен айтып атам, бул канча эсеге көтөрүлүп кетти деп. Силер оптималдаштырдыңар да. 2020 жылга 451 миллион сом болду. Кайсы жерде? 22 жылы быйыл бюджет. 303,5 миллион сомдон 451 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Бул айлык көтөрүү боюнча кошумча болду. Сиз мени кечирип коесуз. Биздин маалымат боюнча 333 миллион 900 миң, а 21 жылы 430 миллион 700 миң болуп турат. Мына ошол расмий сиздин министрликтин берген маалыматы бул. Бул эми такталган маалыматтарды азыр тактап туруп сизге дагы бир жолу берейин. Экинчи маселе. Иш башкармалыкты бириктиребиз, себеби акчаны кыскартабыз деген жарыя болгон. 20 жылы иш башкармалыгыңарга 626 миллион 400 миң кетсе,
Силер кыскартып, акчаны азайтабыз дегендеки 21 жылы 969 миллион 430 миң кетип баратат. Демек 1 миллиардка чейин көтөрүлүп кетип баратат. Эмнеге мындай болду? 21 жылдын бюджети боюнча. Адахан Кымсызайч, бұл жерде министр финансовтың орынбасары Дүйшеева Жибек, бұл жерде мероприятие госзначение деп бар, ошол жылы өтүрүлгөн багы мамлекеттин уровендеги мероприятияларды өткөргөндө ошол управделами аркылуу өтөт да, ошолордун расходтору. 2021 жылы өзүңүз билесиз, референдум болду, президенттик шайлоо болду, парламенттик шайлоо, анан жергиликтүү шайлоолор өттү. Урматтуу кесиптештер, биз бюджетти бекитип бергенден кийин булар бир тыйынына тийбеш керек. Мен бүткөлгөн, бекитилгенден кийинки көбөйтүүлөрдү айтып атам. Азыр 22 жылга өтөбүз, ал жерде катастрофа. Ал жердеги цифра канча бекитилген, а фактически канча сарптадыңар? Миллиардтан ашык бюджетте көрсөтүлбөгөн акчаларды сарптап атасыңар. 22 жылга өткөндө бул боюнча аябай чоң суроолор берилет. Азыр 21 боюнча берип атам мен. Когда бекитип атканда администрация президентанын акчалары жогорку кеңештик өзүндө болот. Анан иш жүзүндө уже жыл ичинде ошол акчанын баары управделами өткөрүп берип, яны через управделами алар расход кылат да. Ошон үчүн баягы фактически уже алып келгенде управделаминки фактически жагы көбүрөөк болот да. Дарт десе бала дейсиңер да. Американын президенти бир дасторкон жайып 20 миң сом ашыкча кылып койду эле. Билл Клинтон мамлекеттик жанагы парламентти алат. Эми төрага микрофонду өчүрүп салды, бирок биякта миңдеген адам азыр миллиондогон телевизор көрүп жатат. Журналисттер үчүн жооп берип коюн, тактап коеюн. Кудай берген жөнүндө мынчалык жала жаап жаткан биздин УКМК жетекчиси Кумтор жана Кемпирабад боюнча да алдаса керек да. Кудай бергенде 1376 контейнер бар, 15 миң сомдук аренданы желелик төлөбөйт. 60 миңден 8 миңге чейин bir этаж üstüne koyulsa 1 миң сом кошулат. Бул биринчи. Экинчи, проверка жаңы эле бүткөндөн кийин 2 ай сиз экөөбүз ал жөнүндө жолукканбыз, сиз билесиз, мен билем. Салык кызматы УКМКга жооп берет болуш керек. Экинчиси, айтыла турган нерсе, Акылбек Усенбекович, он же ваш заместитель, председатель ГКМБ, туурабы? Да. После тех слов, которые публично сказаны, вы готовы организовать встречную, зеркальную проверку на происхождение капитала семьи Сурабалдиевых и семьи Ташеевых? С включением всех депутатов Жогорку-Кеңеши в состав комиссии и членов правительства. Если вы на это готовы пойти, если президент сейчас нас смотрит, я на это готова пойти. И мы посмотрим, кто платит в этой стране налоги, кто не платит, кто как разбогател. Захотите, может, давайте и вас проверим. И ваших заместителей остальных, и министров. Потому что такой переход на личности, такое оскорбление, настолько много вранья в микрофон. Кызматтын аркасы менен жабылып туруп, мен УКМКмын деп элдин баарын коркутуп, бул биринчиси. Экинчиси, улуу трибунадан туруп туруп, 3 эсе 15 миңдем деп мен каратып туруп, жалдырат туруп, маяктан деген алдаганы, бул Кудайга жакпайт. Эгер трибунадан УКМК мынтип алдаса, Кемпирабад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Эльвира Жыргалбековна, Конституция боюнча депутат өзүнүн шайлоочулардын астында, анан өзүнүн уятынын астында эле жооп берет. Туура айтасыз. Бул биринчиси, экинчиси Акылбек Усенбекович. Укпайсызбы? Суроо бердиңиз, угуңузчу, андай сүйлөй бериңиз. Бир топ кичүүсүз, менден дагы. Анан өтөп эле аша чаппасаңыз да. Анткени азыр мына мен салык инспекциясынын директоруна сөз берем. Бул так маалыматтарды айтсын. Аланы эми саясатка айландырбасак да. Акылбек Усенбекович, салык кызматы биякта турса, давайте анда сиз кайым айтышпай дейт, чын болуңуз дейт, до конца. Чын бололу. Июль, август 2 ай сизди издеп жүргөндө, телефондорду албай, жооп бербей, барганда деген, эмне болду десем, сиз деген аудио запись бар экен, ошакта Сурабалдиева деген митингге чакырып тур деп, ошол аудио записти элге чыгарыла дедим. Мен элди алдабайм, мен чыгымчыл эмесмин. Мен Кудай астында таза жүргөн адаммын десем, жооп бере алган жоксуңар эч кимдер. Мына Алтынбек мырза турбайбы?
көзү турат. Алдабайт бул киши. Экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө деле кайсы аудио запись десем, өкмөттө целое совещание кылып, Сурабалдиева чүйдө сентябрда митинг өтөрөм деп атыптыр. Ошону таап бергиле дедим. Таап берген жоксуздар. Азыр болсо 2 ай өттү, кайра эле бул эмне деген давление? Анан деген на личные дела не переходить дейсиз, урматтуу төрага. Өтпөйт элем. Бирдеме көтөрсөң эле сен душмансың, оппозициянан тиги Мадумаров жанында жүрөсүң. Мен бул киши менен закрытый заседанияда 2 жолу урушкам. 90 депутат күбө. Достчугубуз жок экөөбүздүн ортобузда. Бирок Рахмат. Кийинки сөз депутат жооп берсин, анда салык кызматы директору жооп берет. Эльвира Джергалбековна, бул жерден до начисления произошло 40 миллионов основной суммы. Здесь налоговой службой было выявлено в том, что ИП Мусахаджаев за каждый контейнер выплачивала бюджет по 5500 в среднем. При этом фактически с предпринимателей за каждый контейнер в среднем брали 8,5. Болгон ушун эле до начисления кылганбыз, там 40 миллионов основная и 30 это санкция пеня. Здесь политические штуки деле жок, бул жерде болгон ушул мы выявили, да, наша налоговая служба было выявлено. Здесь никого не было, никакого поручения не было. Болгону ушул жерде директордан, управляющие, они были все с этим актом согласны. Рахмат, 5-чи микрофон. Алтынбек мырза, экөөбүз кабинетте отурганда тиги базардын ичиндеги туалетке чейин киргениңиздер сөзү бар, базардын тегерегинде чайчылардын баарын төлөттүрөбүз деген сөз бар. Ошону деген ККМди көтөргөндө мен Акылбек Үсенбековичке кирип айткам. Чайчылар менен туалетке чейин Бакиевдин ордуна мага кирген. Бул биринчиси. Экинчи таштарды оокат кылып атасыңар деген сөзгө чейин жеткенбиз экөөбүз. Кайым айтышкан жокпуз, бирок ошактан 3 саат отуруп сүйлөшкөнбүз. Аягында пальцем вверх показали, сказали: вы обидели шефов, идите туда деп. Надеюсь, вы это отрицать не будете. Анан саясат, мен түшүнүп атам азыр, вы должны перед руководством оправдаться и все такое. Дело не в этом. Почему УКМК давит вот таким образом? Мен бизнесмен корксом, мен парламентке келбейт болчумун биринчи. Жээнбеков 25 жылга каматам дегенде мен 5 октябрда чыкканмын. Мен андан коркпойм. Кудай бар. Камалып чыккандар деле президент болду бизде. Бирок монтип аялга күчүңөрдү көргөзүп, ушинтип коркутуу үркүттү эркектикке жакпайт, жатпайт. Биринчи, Болот Темиров, Камчек Кыдыршаевичтин происхождение капиталасын видеолор чыгаргандан кийин камалып чыгарылып салдыңар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, сүйлөгөн адамдардын баарын кекиртектен алып атасыңар. Мына буякта 19 депутат отурат. Бир-бирден камерасыз бүт айтып атат. Мамлекеттик кызматта жумуштабы иштегендердин баарын кууп чыктыңар деп. Садыр Нуркожоевич, сиз карап турасызбы, көрүп турасызбы бул видеону? Биз ушул үчүн октябрда чыктык белек. Үмүт ушул үчүн каза болду беле. 1,5 миң бала жарадар болду.